саламатсыздарбы? Мен Маманова Гүлнура Кумарбековна Жалал Абад шаарындагы Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 мектеп гимназиясында 2 жылдан бери эмгектенип келем. Азыр сиздерге математика сабагынан баалоо тесттерин өзүмдүн классым 2-В класска тесттерин таркатып берем. Азыр ошол баалооту чогуу биздин балдар менен байкап көрөлүк. Кеттик. Yedi bizge öylödü, çeçen kılıp süylödü. Barıktasan bildirin, dünyandanın kengelen, okuylucu dostorun. Балдар, азыр силердин алдыңарда таркап берген бул эмнелерге фигуралар экен, фигуралардан чыккан тесттер. Азыр силерге 1-4 вариантка чейин тесттер таркатып берилди. Бул биз мындай эстетсизбы, баалооттан берилген силерге берилген тесттер. Эми бул жерде мен бир вариантты көрсөтүп берейин силерге. Бул жерде 4 вариантта бул фигуралардын арасынан 4 бурчтуктарды тапкылар. Номерлерин көрсөтүлөт. А бул жерде 4 бурчтуктар барбы? Балдар, азыр бул жерде 4 бурчтуктардын номерлери көрсөтүлөт. Бул жерде номерлерин атайлыкчы кайсын көрсөтөсүз? 2, 4, 5. А бул 4 бурчтукка киреби? Жок. Бул кандай фигура? Тегерек азырчы. Демек булар 4 бурчтукка кирбейт экен, э? Анда азыр бардыгыбыз астыбызга таркатылып берилген ушул тесттерди иштеп баштайбыз. Адиле, айтчы, баалооттун тесттери сага оңой эле болдубу же оор болдубу? Мага баалооттун тесттери оңой болду. Биз мындай өткөнбүз. 4 бурчтук, 3 бурчтук, тегерек жана көптөгөн фигураларды өткөнбүз. Калыйнур, айтчы, сага баалооттун тесттери жеңил болдубу же оор болдубу? Жеңил эле болду. Дагы эч кандай мындай баалооттун тесттери кыйын жок. Мен кызымдагы ушул мектепте экинчи класста бул эжеке ар жыл сайын математика жана окуудан балалар боюнча тесттерди алып турат. Бул балдарга аябай жакшы экен балага. Ошондуктан бул эжекелерден баарына рахмат айтып берем.